Мен ушу 7-8 класс окуп жүргөн мезгилим болсо керек, 80-жылдар. Анан айылдуу жерде мал тейлеп келип, анан телевизор көрмөй да. Анан телевизордо ошо энем атам болуп чогуу отуруп алып, бир туугандарым менен телевизор карайт элек. Анан Москвада ушу съезд көрөт элек көбүнчө, ошо жыл сайын съезд болуп турат эле да. Анан Брежнев выступать этет эле 1 саат, доклад окуйт эле. Анан биз кызыгып, ошо ата-энем эмне үчүн кызыгып караганы, биздин айылдан бир эжелер, байкелер бар эле, депутат болгон. Ошолор Москвага съездге кетет эле. Анан ошолор көрүнөр бекен деп карайт элек, Брежневдин сөзүн угат элек. Анан ошол мезгилде ата-энеме мен эми кичинекеймин да, менде кыял бар балада, ар бир балада кыял болот. Анан ата-энеме айтчу эле, мен ушу Брежневдей боломун деп. Анан эн атам айтып койчу эле. Эн атам айтчу эле, "И балам, кыялыңды Кудай кабыл кылсын" деп коет эле. Анан ошол кыялымды мына Кудай кабыл кылып, мен мамлекет башкарып отурам. Азыр ошол окуя эсиме түштү да. Ошону айтып коеюн дедим. Ошон үчүн мына баарыңыздарға кыялыңыздар кабыл болсун деп тилеймин. Ушул залда катышып отурган ар бириңиздердин кыялыңыздар кабыл болуп, ишиңиздерде дайыма ийгиликтүү болуп, окуп аткандар окууңарды ийгиликтүү аяктап иштеп аткандар болсо, бир эле ушул эле тепкичте калып калбай, улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүп, жаңы жаңылыктарды жаратып, жаңы сунуштарды берип, мындай жаңы жаңылыктарды жарата бериңиздер. Дайыма ийгилик болсун, ден соолукта болуңуздар.